Assalamu alaikum. Урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Бүгүнкү биздин видеонун темасы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы жана баарына каршы кыймылы деп аталат. Биз негизинен ушул эки нерсенин тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы үгүт иштерин кандай жүргүзүүдө, кандай тоскоолдуктар болуп жатат, жана баарына каршы деген кыймыл кандай, ушул элдик альянс тарабында турулган элдик партиялар тарапта турган партияларга ушул баарына каршы кыймылынын таасири кандай болуп калышы мүмкүн, ушулардын тегерегинде кичинекей бир анализ жүргүзө кетмекчимин достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Мына мен 16 сентябрдан бери эфирге чыкпай калдым достор. Анткени 17 күнү кыз узатуу аземи болду. 17 күнү кечинде ошол кудам уюштурган тойдо болдук. 16 күнү кечке даярдандык, антик минтик иши кылып жыйналып бүтө албай отуруп эле саясаты да башкасы да калып аябай сиздерди күттүрүп койдум окшойт. Кечирим сураймын достор. Ал боюнча ал эми саясий иштер болсо, үгүт иштери абдан курч фазасына келип жетти. Бардык мен ушул өзүм сыйлаган партиялар жөнүндө айтайын. Биринчиден Бүтүн Кыргызстан партиясы, ата мекен, мекенчилдер, чоң казаат партиялары жөнүндө сүйлөймүн. Ушул мен колдоп келе жаткан партиялар абдан жакшы алгылыктуу иштерди алып бара жатышат. Мына Бүтүн Кыргызстан партиясын ала турган болсок, Курсан Асанов, Өмүрбек Субаналиевдер, Исхак Масалиевдер, булар кандай чоң салмактагы адамдар. Ушулардын сүйлөгөн сөздөрүн угайын деп, ушуларды колдоп, жерлерде абдан көп адамдар келип, мына Оштогу жолугушуусун көрдүңүздөр. Кече күнү Каракулжадагы айрыкча айта кетчү нерсе ушул жолугушуунун жарымынан баштап эле ажылдап бир апа чыгып алып кечке турду. Баягы өзү деле саясатка түшүнбөйт окшойт. Өзү деле мындай кайсы партияга анда макул деди тиги журналист. Кайсы партияга берейин деп атасыз болосуңуз үнүңүздү десе, мен билбейм, аны чечелекмин дейт. Анан чыгып алып 2 килограммдан ун бербедиң, анан сенин кайын журтуң анан Казакстан, анан мындай эми дей койчу достор. Айтканга озуң барбай турган бир абалды түздү да. Жаз дейт. Тиги Адахан Кимсенбаевич Мадумаров айтты, жездеге деле рахмат деди. Мен бирок ойлойм, ушул жезде барбы жокпу, мындай аялга туруштук берип жашоонун өзү кыйын менимче. Билбейм, эми жок болсо ушул аял эле жок кылып койду болуш керек. Эгер бар болсо мен кечирим сурайм. Албетте даңк жана дүңк ошол биздин жестебизге ушундай апага туура келген. Эми ар кимдин өзүнүн мүнөзү болот экен да. Биздин карыган кемпирлерибиз деле саясатчы. Бир жагынан мындай сыймыктансак болот. Бизде ушундай караңгы деген арипти эме кылбаган, мыйзамды билбеген аялдарыбыз деле чыгып алып туруп, керек болсо анча мынча партиянын лидерлерин мындай калчылдата коет депчи. Анан иши кылып бүтпөдү. Бирок сабырдуулук менен Адахан Кимсенбаевич Мадумаров туура аргумент, фактылар менен түшүндүрүп берди. Бирок ал аял кандай түшүндү билбейм. Иши кылып баягы аягына чейин эле ажылдап турду да. Эми көрбөгөн достор болсо ушул Каракулжадагы жолугушууну көрүп койсоңуздар, аябай катуу шоу болду. Интернеттерде калды болуш керек. Тренд ТВ дегенден көрдүм мен. Ушундай. Анан тиги дагы бир киши чыгып алып, СДПК партиясына ал абдан ушул шайлоо өнөктүктөрүндө функционер болуп жүргөн киши экен. Биягынан сизди тиги биз балдарды катар коюп алып тосуп алганбыз, мындай андай деп эски нерселерди айтып чукуп катуу эме кылды. Анан эмне себептен азыр ошол СДПК партиясына ошондой болуп жүгүрбөйсүз дегенде ал кишинин да коозу жап болуп калды окшойт. Эң жакшысы өзгөнүн куршап детдомунда чоңойгонмун деп аксакал аябай калыс сөздөрүн айтып, ынтымакка келели деп ак сөздөрүн айтып, сонун кылып жыйынтыктады. Рахмат ошол аксакалга. Ушундай аксакалдарыбыз көп болсо биз көп алдыга барабыз да. Негизинен Бүтүн Кыргызстан партиясы достор мындай мактоонун, жок нерсени айтып бир фактыларды келтирүүнүн кереги жок. Бул жерде абдан жакшы бара жатышат. Рахман Ыразыков кошо жүрөт. Абдан жакшы жерлерде буларды жакшы тосуп алып, ошол байрактарын желбиретип, мага кече күнү Базар Коргондон жигиттер чалышты. Базар Коргондо дагы жолугушуу болот деп даярданып жатышкан экен. Биз мындай байке
bir porterge ушундай өзүбүздүн күчүбүз менен агитациялык баннерлерге сыяктуу нерселерди жабыштырып Базар Оргондун борбордук стадионун Асылбек Текебаев аттуу стадионубуз бар. Ошолорду сүйлөшүп ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз деп абдан Базар Оргондо эле эмес баардык жактарда жаштар активдүү ушинтип жаштар мен айта кетейин орто муундарды айткан жокмун жаштар абдан активдүү иштеп жатышат да анткени жаштарда чын айтканда мындай бир жакшы бир нерсе башталды да достор. Мен мына кечээ тойдо да көрдүм өзүмдүн ушу азыр мына бизде да мен узатууда дагы тиги кудам той кылганда дагы ичкилик жок болду. Мурда биздин жаш кездеги тойлор менен азыркы тойлорду салыштырып болбойт да. Азыр ушундай ыймандуу жаштардын келе жаткандыктары мени кубандырды да. Арак ичишпейт, саясатта да ошол башка орто муун, биздин муундагы бизден чоң адамдардай болуп 2 килограмм унуна же болбосо 5000 сом, 1000 сомуна сатылып кетпей, принципиалдуу түрдө турушат да. Мага анткени жаштар көп телефон чалышат, башка кылышат. Ушул саясий көз караштарын айтып, сатылуу деген жаштардын арасында кем, балким бардыр, мен билбей жаткам. Бирок жаштар ушунчалык ыйманга берилип, намаз окушуп, саясий жактан алдыда билимге умтулуп, курстарга барып атайын. Негизи эле бир мындай азыр ушул баарына каршы деген кыймылдар кечээ элди үркүтүп сүйлөдү. Биз анан Кытай жарымыбызды алып кетет, анан Орусияга кошула калчу дегендер башталат депчи. Бир Аттокуров деген Эшек Токуровдун айткан сөзүн талдашып, эч кандай ушундай жаштарыбыз турганда биздин мына жаштарыбызды кечээ пандемияда көрдүңүздөр, кандай коркпой ушул мага оору жугуп калат дебей ал кезде белгисиз болчу. Ошондо дагы кимдер сактады? Жаштар сактады. Бул жаштарыбызга биз аябай ыраазы болушубуз керек. Азыр саясий көз караштарында дагы сатылып кетпей, ушул айрыкча мындай элдик альянс тарабында ушул мекенчил партияларда, мен мекенчил десем мекенчилдер партиясы жөнүндө айтып жаткан жокмун. Мындай жүрөгү мекенчил, бүтүн Кыргызстан, Чоң Казак, Ата Мекен жана ошол мекенчил партиялардын катарында ушул жүрөгү чыныгы мекенчил жигиттерибиз бар да, жаштар айрыкча. Ушундай адамдар бар экен. Шайлоонун алдында ошол мен айткан 4 партияда абдан ушундай мекенчил жаштарыбыз көп. Жерлерде каттуу ушул өздөрүнүн колдогон партияларын тосуп алышып, жакшынакай сөздөрдү айтып, уюштуруп, портеллерин ошондой кылышып, даярдашып, ары бери жүгүрүп жүрүшөт. Ал эми тилекке каршы жанагындай кары ажылдаган аксакал апаларыбыз чыгып алып туруп, мындай сөздөрдү сүйлөгөндүгү билбейм, айнып калганбы же эмне болгон, же кыйын эле саясатчы кыйын түшүнгөн, ушундай бир жаман пикирди калтырды да достор, жаман пикирди. Анан ушул баарына каршы жөнүндө дагы кичине бир аз сүйлөп туруп сөздү аягына чыгарайлы. Баарына каршы деп кечээ майдан берүүсүндө ушул Кубанычбек Сатендиевич Исабеков деген ушу мен сыйлап эле жүргөн киши чыгып алып, ал баягы күнү эле бүтүн Кыргызстанга барды эле. Анан бир көз караштары туура келбей калып, эми баарына каршы мындай орусча айтканда как будто илгертен эле ушул баарына каршы болуп келгендей. Ал кечээ эле бүтүн Кыргызстанга барбады беле. Мен жок дейт, азыр мен баарына каршы болуп калдым. Эгер бүтүн Кыргызстан ошондо биринчи ондуктан орун бергенде баарына каршы болбой эле жакшынакай сөздөрдү сүйлөп башкача болмок да. Эми адамдын биз сыйлаган саясатчылар деле ушинтип өзгөрүп турабы деги билбейм. Биз деле албетте мен деле өзгөрүп турам, мен деле көз карашым бар, бирок мындай таң каласың да адамдарга. Эми кантип ушул бюджетибиз чакталуу болсо, бир кичине патриоттуулук да болуш керек да. Баарына каршы болуп шайлоо эгер токтоп кала турган болсо, анда бир айдын ичинде кайра шайлоо болуш керек экен. Каяктагы акчаларды табат адамдар? Каяктагы 5 миллион акчаны тилемчилик кылып, сурамчылык кылып, зорго фонду кылдыгы. 5 миллион акча деп койгон бизге. Анан эми дагы кайрадан деген бул болбой турган эле бир нерсе да. Ушул чын айтканда бир ушул баягы добуштарды сатып алуу партияларынын баягы кандай десек, бийликчил партиялардын бир мамлекеттин проектиби же атайын бир кутум уюштурулган проекти сыяктуу дагы болуп турат да. Кечээ күнү ошол Клара Соронкулова айтты тиги Кыркчоронун башчысына майдан берүүсүндө, Замир деген мырзага. Сиздердин сөзүңүздөр ар кандай бир мамлекеттик нерсеге айланып кетет. Мындай бийликчил деп ачык эле айтты, бетине коюп элечи.
Силер проект толук эле болушуңар мүмкүн. Ошол Чоң Казаттын лидери Сыймык Жапыкеев айтмакчы деп. Мен да кошулам. Бул балким ичинде чын эле ушул өз позициясын билдирген, оппозициялык маанайда жүргөн көп саясатчылар болушу мүмкүн. А бирок ушулардын эле ичинде бул чын эле ушул проекттиге айланган бир троллордун бар болуп калышы дагы мүмкүн да. Ошондуктан достор, буга окшогон провокациялар калтырылбай, анткени баарына каршы боло турган болсо, булар баарына каршы меселе, бардык партияларга каршы меселе, бүт кыргыз элине каршы сүйлөп атышат да. Кайрадан дагы бир шайлоого барабыз деп, каяктагы бир графага ушундай жазылган деп. Бул абдан туура эмес нерсе достор. Өз көз карашыңыздарды тууралап, багытыңыздардан кайтпай, мына мен дайыма жүгүрүп келе жатам. Ушул менин каналымдын көпчүлүгү ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү да. Өкүлдөр эмес, ушул тарапташтары. Ошол көз карашыбыздан кайтпай шайлайлы достор, шайлоого активдүү катышып, анан эле такыр эле бир туура келбей атсаңар ушул ата мекенди шайлагыла, мына кандай сонун сөздөрдү сүйлөп келе жатышат. Мекенчилдерди, Чоң Казатты, мына Чоң Казатты көрүп жатасыздар, кандай базарларга барып, башкаларга барып жүрүштөрдү жасап, абдан активдүү келе жатышат азаматтар. Ушул партияларды шайлагыла достор, анан баарына каршы боло калалы, анан тигиндей мындай деп, же болбосо кылтыйып, анан 1000 сомду 5000 сомду алып алып чыгарып отурбай. Анан дагы бир унутуп кала электи айта кетейин. Кече күнү кечке мен маземди алды бирөө уручкаларды айтып коюңуз, анан кийин уручкаларды мынтип алардын алган уручкасы менен жазсаңыз, анан жок болуп кетет экен. Эми достор, каяктагы бир фантазия алчы. Бир кинодо бар, Афер деген кинодо, Гений деген кинодо уручка менен жазып, анан кайра анысы жок болуп кетип, анан өткөндө дагы бир роликтер чыкты ошондой жөнүндө. Ал болбогон нерсе, калп. Андай уручка бар, бирок аны колдонбойт. Себеби ал жерде жана контролдоп турган көзөмөлчүлөр бар да. Көзөмөлдү эмнеге турушат? Ошол Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү турат ал жерде, добуштарды эсептөөдө, башка партиялар турат. Анан кийин тиги барып алып анан жасайт, басайт деп, анан мен кимге айтайын дедим тиги кызгачы. Мен кимге айтып коюшум керек ошол жөнүндө? Сиз сураңыз дейт да. Мен кимден сурашым керек? Адахан Кимсамович Мадумарттан сурайм. Ушундай уручкалар бар экен, сиз уручка менен камсыздандырып коюңуз деп. Мен акыры блокко коюп койдум. Блокко койсом башка канал менен чыгып, башка контент менен чыгып туруп, дагы сиз мени блокко коюп койдуңуз. Мен Орозайымдын телефонун тезинен бере калыңыз. Мен ошол кыздан сураймын. Сурай бергиле, Орозайымдан сурагыла, Исхак Абсаматович Масалиевден сурагыла, Өмүрбек Суаналиевден сурагыла, милицияда иштеп жүргөн, баарынан сурагыла. Анан мен да нервим бар да, анан кийин мындай андай деп, мен кече мисалы үчүн 4 күндөн бери айттымбы, ошол эфирге чыга алган жокмун. Той жана башка нерселер болуп, мына эми чыгып жатамын достор. Эч кандай андай уручка менен, башка менен фокус-мокусту кылып жибере албайт. Өзүңүздөр паспортуңуздардын копиясын бердиңерби, башка бердиңерби, бирок өзүңөр бары ошол кабинкага кирип туруп шайласаңар, силерди эч ким буйрук дагы бере албайт, контроль дагы кыла албайт. Кадимки эле өзүңөр каалаган партияга добушуңарды бересиңер достор. Ошондой ызы чууга алданбай, каяктагы жок нерселерди айтып ызы чуу көтөрбөй, багытыңардан кайтпай, дайыма ушул эл тарабында туруңуздар. Саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.